МЧСтин вертолеттору кана деген аябай катуу талкуулоого түштү. Мына буга чейин сиздер билесиздер, маалымат кеткен 1300 адам камалып кетти. Ноокаттын ситуациясында. Вертолетко ичине ашып барса батканы 6 адам. Ошондо 1300 адамды мисалы 10 адам дегенде дагы бул 130 рейс. Аманда калганда 260 рейсти бул это физически невозможно. Бул мындай фантастикаларды сүйлөбөйлүчү. Вертолет гана куткаруу жумуштарын гана ошо жүргүзө турган куткаруу жумуштары гана деп бизге көргөзүлөт. Вертолеттун атыш немелери, пассажирский местолары аябай аз. Анан вертолеттун гана дегенине сел жүргөн маалда сөзсүз жаан болот, сөзсүз булуттар каптайт, низкая облачность дейт, сөзсүз грозы, чагылган урат. Низкая облачность, ливневые дожди, грозы деген маселе, бул значит эч кандай вертолеттун учканга уруксаты жок. Бул эл аралык аябай катуу коюлган эреже. Эч кандай мындай биринчиден биз уча албайбыз дагы, экинчиден учсак дагы биз пилоттордун өмүрүн жана кымбат баалуу техникалардын мындай коопсуздугуна биз аябай чоң жаратылышыбыз мүмкүн. Ошондуктан сел маалында тилекке каршы вертолеттор эч качан уча албайт. Пока эртеси күнү же 2 күндөн кийин күн ачылып, мындай жаркырап күн тиймейинче вертолет уча албайт. Анан аябай биздин ошо мен күчтүүмүн, экспертмин дегендердин дагы бир нече суроолору пайда болду. Вертолеттор түнү менен да уча берет. Мына аякта, мына Америкада болобу, башка жактагы болобу, вертолеттор түнү менен учуп атышат го. Эмнеге биздин вертолеттор түнү менен учпайт деген аябай сындоочулар көбөйдү. Аларга мен жооп берип коет элем. Түнкү учууга бул учкучтардын, пилоттордун атайын даярдыктары керек. Бул аябай опытный пилоттор болуш керек. Артында укмуш учкан вертолет частар болуш керек. Анан кошумча ага атайын шаймандар керек. Бул шаймандар ночной очки ночного видения дейт, соответствующий вертолеттун оборудованиясы бүт бардыгы ошого жооп бериш керек. Азыркы күнү мына биз болгону вертолеттун колдонгонубузга 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде өзүбүздүн кадрларыбызды даярдап, Кудай буйруса мына азыр 3,5 миң метр бийикке чейин уруксат деген биз француздардан эми гана уруксаттарын алып 3,5 миң бийикке чейин вертолетторду отургуза алабыз. Кудай буйруса мына жакын арада 5 миңге чейин отургузганга деп аракет кылып атабыз. 7 миңге чейин отургузганга деп аракеттер жүргүзүп атабыз. Түнкү учуу боюнча дагы биз ага дагы аракеттер жүргүзүп атабыз. Бул шаймандар аябай кымбат. Вертолетко бул кошумча болуп шаймандар эсептелет, аябай кымбат. Бирок Кудай буйруса аны дагы алабыз. Жакын арада ошо жарым жыл, 1 жылга жетишпей биз өзүбүздүн учкучтарыбызды, кыргызстандык учкучтарыбызды жаңы жакшы мындай эл аралык заманбап талапка жооп бере турган ошондой пилотторубузду биз даярдайбыз. Жана түнү дагы биз